Assalamu алейкум. Атым санам. Атымды көптөр өзгөртүш керек дейт. Мусулманчылыкка дал келбейт дейт. Ушул тууралуу айтып кое аласызбы? Атымды өзгөртүшүм керекпи? Же кантип өзгөртсөм азан комат айтыш керекпи? Документтериме чейин өзгөртүш шартпы? Сураныч жооп берип коюңузчу. Биринчиден, санам деген аттор жакшы эмес. Санам. Бул бутпараст айтат санам депчи. Ал көпчүлүк айтканы эң туура. Алмаштырып коюңуз таксыр. Алмаштырып коюңуз. Андан документтердин баарын өзгөртсөң ал оңой эле. Азыр алхамдулилла технология өнүккөн, бир точка менен бардыгын эле өзгөртүп коет ал. Ошончо. Бирок азан коматтын айтканы кажети жок. Атыңыз өзгөргөндөн кийин мен атым ушу деп кое бериңиз. Кайерге кичине аз-маз айтасыз. Атыңыз өзгөрүлгөн айтканыңыз канча айтсаңыз ошончо сооп берилет. Жакшы ат коюңуз. Санам болбойт. Туура. Имандын эң улуусу калима болсо, эң төмөнү жолдогу ыза берген нерсени алып коюу болсо, ошондо ошол жолго ыза берүүчү нерсени ыргыткан адамдын иманы кандай болот? Анан ошол ыза берүүчү нерсени ыргыткан адамдарга катуу бир насаат айтып коюңузчу. Шаарларда бар жок мусор болуп жатат. Туура айтасыз. Иман өзүнүн ордуна жайгаша турган болсо, адамдын колундагы мусор яшикке түшүп калат да, көчөгө түшпөйт. Түшүнүктүүбү? Адамды ушу ыргытып аткан кайсы? Жоксо ошо семичке чаба башкасы эмне ыргытып атса, ар жерге туура эмес ыргытып атабы? Бул жүрөктөн келип атат да, жүрөк приказ берип атат, ыргыт ушул жерге деп атат да. Боло берет нормально. Памперспи, ыргыт памперсти деп. Аны ошо кантип болсо, жүрөктөгү иман ордуна түшө турган болсо, токтотуп коет, токто, бул жака тияка депчи. Туура айтасыз иншалла. Шаарды кармайлы, бирөөнүн шаары эмес, биздин шаар. Кимдики? Американецтин шаарыбы, же японецтин шаарыбы, же орустардын шаарыбы? Жок. Биздин шаар. Биздин мамлекет. Биздин менин үйүм дегенде эле мамиле кылыш керек. Алла Таала баарыбызга тоофик берсин. Устаз, мен айылда өтө такыбай элем. Шаарга 11-классты бүтүп келип, өтө бузуруп кеттим, ичип, чегип кеттим. Намаздарымды калтырып, эмне кылсам болот устаз? Сизден кеңешиңизге муктажмын. Алла, тооба кылыңыз биринчи. Астагфируллах ва атубу илейх, миңден айтыңыз. Дагы мындай кылыңыз. Сизчи? Сиз каерде жашайсыз? Ошого эң жашаган жериңиздин жакын мечит каерде? Ошо менен байланышыңыз. Мечитке каттоону баштаңыз. Даватка бир чыгып келип, мечитке ошо Кудай кааласа, бош убагыңызды тияк-бияк бузуку балдар менен жүрбөңүз. Бош убакты интернетке отуруп, жок, бош убакты мечитте болсун. Калган убакта иштегенде иштеңиз, окуганда окуңуз, бош убакт мечитте. Чычкан аралап кеткен унду эмне кылса болот? Шариятта өкүмү кандай? Чычкан аралап кеткен болсо, карап туруп, алардын бар чекесине терип эле, бардыгы кереги жок, үстүртөн кайсын аралаган болсо. Ошончо жерин алып, макулбу? Ошончо жерге тоокко бир чылап-булап нерсе берип койгула, ит-питке берип койгула. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Бир эжеге карыз акча берген элем. Саңа айлыкта берем деп алды. Ошол бойдон 1,5 жыл болду. Бирок бергенге мүмкүнчүлүгү бар, сурасаң жок деп туруп алат. Эмне кылсак болот? Толук аркасынан укугуңузду, акыңызды талап кылганга акылуусуз сизчи. Этенен дайыма түнү күнү туруп алсаңыз дагы шарият боюнча күнөөкөр эмессиз. Акыңызды талап кылып атасыз. Этегинен кармап, жеңинен кармап бер эле бер. Болбосо ошол мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз, укуктуу мамлекетте жашап атабыз. Тиешелүү органдарга кайрылың дагы алганга аракет кылың. Жакшылык менен болбосо ошол мыйзам жол менен аласыз. Ассаламу алейкум, жыртылган масыны тигип, масх тартса болот? Жыртылган масыны тигип эле, аны ыргытып жүрбөш керек ал. Адына ыраазы эмес да, жакшы эле ал. Тигип койсо эле болду ал. Мындайда масы мынау путтун манжаларынын кичинекейлеринин үчөө бар го. Ошончо тешилип кала турган болсо, анда мас тарткан өтпөй калат. Ага чейин болсо өтө берет. Ошончо болуп калса жаштакай тигип коюңуз, кете берет мас. Ассаламу алейкум устаз, мен ата-энеме, өзүмө, балдарыма омега-1 балык майынын капсуласын алып ичейин дедик эле. Азыркы күндө Түштүк Корея жергесиндемин. Бул жакта Кореянын, Америка жана Канада өлкөсүнүн омега-3 балык майлары бар. Жана сапаты аябай жакшы, бирок омега-3 капсуласынын составына чочконун желатини аралашат экен. Ушул омега-3'тү алып ичсек болобу? Кыргызстанда омега-3 балык майы бар, бирок сапаты начар.
Мени ойлондурган нерсе омега 3-түн капсуласынын составына чочкон желатини кандайдыр бир өлчөмдө аралашат экен. Ошол омега 3-тү ден соолук үчүн алып ичсек болобу? Караңыз, эге андык ошонун курамында чочконун желатини, чочконун эмеси боло турган болсо, анда болбойт. Башкасын эле колдонуңуз. Шифа Алладан. Менин кызым көзү жакшы көрбөйт. Докторлар 18 жашка жеткенде операция кылабыз дешти. Мен өзүмдүн кызыма өзүм садака бере аламбы? Акчамдын бир бөлүгүн садака деп кызымдын операциясына акча чогулта берсем деп ойлодум эле. Садака башкага гана берилиш керекпи же? Жок. Сиз өзүңүздүн кызыңызга садакага ушундай, тим более операция топтогонуңуз улуу садака. Кичинекей эмес. Өтө чоң садака, өтө чоң сооп аласыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бир динар. Бир динар демейли, бир сом деп коеюн, бир динар. Аллахнын жолуна сарптаган, бейбечарага сарптаган, кулду азат кылганга сарптаган, жана үй бүлөгө сарптаган. Ушунун баарына сооп берилет, бирок эң улуусу үй бүлөгө сарптаган. Үй бүлөсү. Эң улуусу. Ассаламу алейкум устаз. Зикир чалып хадия кылса болобу? Болот. Бардык зикир. Ла илаха иллаллахны канча айтсаңыз, хадия кылсаңыз болот. Субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар, салават, истигфар бардыгы болот.